هل نبدأ الآن؟ نعم نبدأ. يعني في البداية ممكن كلمة مختصرة عن الشيخ وكلمة تمهيد في البداية. نعم بإذن الله تعالى. تبارك الله فيك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү күндөн баштап Аллахтын неаматы менен, Аллахтын болгон бизге жакшылыгы менен ушул алымдарыбыз менен, шейхтер менен сабакты түз эфирлерди баштап жатабыз. Бүгүнкү күнү мына биздин алдыбызда турган урматтуу шейх бул ушул шариат илимдеринин доктору Бадыр ибн Али ибн Тами аль-Утайби хафизахуллаху таала. Бул өзү Сауд Арабиясынын мамлекетиндеги шейхтердин бири болот. Өзү шариат илимдеринин доктору. Ошондой эле бул шейх деген хафизахулла көптөгөн алымдардын шакирттеринен болот, көптөгөн алымдардан, чоң алымдардан илим алган. Алардын бири эң атактуу бул шейх деген өзү улуу шейх, мурдагы Сауд Арабиясынын муфтии шейх Абдул-Азиз ибн Баз рахматуллахи алейхинин шакирти болот. Андан илим алган көп жылдан бери. Ошондой эле азыркы учурда шейхтин кызматы шейх Бадыр аль-Утайби хафизахулла Эр-Рияд шаарындагы имамдарды жана динге чакыруучуларды даярдай турган комитеттин мүчөсү болуп иштейт. Ошентип кызмат өтөп жүрөт. Ошондой эле бул көптөгөн өзүнүн пайдалары бар, көптөгөн сабактарды жеткизип, көптөгөн илим алуучуларды тарбиялап келип жүрөт. Ошондо Аллах Тааладан сурайбыз, шейхти Аллах Таала өзү сактаган болсун, жана кадамдарын өз динде бекем кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Хайякумуллах шейхана аль-Фадил. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاشر الإخوة. يا مرحبا، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم بارك الله. نسأل الله تكون بخير وعافية. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. آمين. وفي البداية شيخنا جزاكم الله خيرا على إجابتكم وهذه حرصكم علينا. جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله فيكم. الله ينفع بكم. لعل الصوت واضح عندكم؟ نعم واضح شيخنا. الحمد لله الحمد لله. إذا نبدأ. تفضل. نبدأ بارك الله فيكم. طيب. نبدأ معاشر الإخوة. نعم يا شيخنا تفضل. أتكلم بالعربية ثم في آخر المحاضرة تترجمون أم تترجمون جملة جملة أم كيف؟ أظن أفضل جملة يا شيخنا. طيب استعنا بالله. أنت كن معي في الترجمة بارك الله فيك أول بأول. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. урматтуу шейх, Аллах Таалага мактоолорду айтып, андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айткан соң, силерди баарыңыздарды ушул жактан силерди саламдарын айтып жатат жана ушул берекелүү чогулушка силерди кош келиңиздер дейт. ومن أعظم المكاسب التي ينعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين مجالس النصح والعلم. Жана Аллах Таала өзүнүн пенелерине эң улуу берген жакшылыктардын эң улууларынын бири бул деген ошол бири-бирине болгон насаат жана жакшылыктардын ушундай чогулуштары, илим мажлистери. وهي من أعظم حقوق المسلم على المسلم. Жана ошондой эле ушундай чогулуштар мусулмандын башка мусулманга карата болгон чоң бир улуу өзүнүн укуктарынан болот. تحت القاعدة الإلهية التي قال الله عز وجل فيها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Жана мындай чогулуштар, бири-бирине болгон насаат болгон чогулуштар бул Аллах Тааланын айткан, Куранда айткан аятына келет: бири-бириңерге жакшылык иштерде жана такылык иштерде жардам бергиле деген аяттын ичине кирет. وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الدين النصيحة. Ошондой эле мындай чогулуштар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадисинде дагы дин бул чыныгы насаат, бири-бирине болгон жакшылык, насаат, чын жүрөктөн болгон мамиле деген амалга дагы иш жүргүзгөн болот. ومن أعظم علامات ولاية المسلم للمسلم. Ошондой эле бул мусулмандын башка мусулманга болгон эң улуу көмөктөш көрсөтүүсүнүн, жардам берүүсүнүн эң башкы белгилеринен бири болот.
كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Аллах Таала Куранда айткандай, момун эркектер жана момун аялдар бири-бирине көмөк көрсөтүүчү, бири-бирине жардам берүүчү, бири-бирине жакшылыкты буйрут жана бири-бирин жамандыктан кайтарат дейт. فالمؤمن ناصح Жана момун бул жакшылыкты каалоочу. يحب النصيحة لإخوانه Ошондой эле өзүнүн бир туугандарына дагы насаат кылууну жакшы көрөт. ويدعوهم إلى الهدى دائما، Жана аларды дайыма жакшылык, туура жолго чакырат. كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. Аллах Таала Куранда айткандай, силер адамдардын арасына чыккан эң жакшы үммөт болуңар дейт. بماذا كانت هذه الخيرية؟ Жана эмне себептен, эмне артыкчылык менен ушул биздин үммөтүбүз эң жакшы үммөт болуп калды? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Аллах Таала айтат, силер жакшылыкка чакырасыңар жана жамандыктан кайтарасыңар дейт. هذا فيه دليل على أن الإسلام يحب الخير والسلام. Жана бул нерседе бизге далил бар. Демек, ислам бул аманчылыкты жана жакшылыкты буйрут. والمسلم يحب الخير والسلام للجميع. Жана ошондой эле мусулман дагы жакшылыкты жана аманчылыкты, тынчтыкты башканын баарысына тең каалайт. ولذلك دينهم هدى. Ошондой эле алардын мусулмандардын дини бул туура жол. وقرآنهم هدى للمتقين. Жана алардын Кураны болсо, бул такыбалар үчүн туура жол көрсөтмө. وهم مهديون أي هداه إلى الله عز وجل. Жана алар өздөрү туура жолго салуучулар, жана өздөрү туура жолго түшкөндөр. فالمؤمن كالغيث أينما وقع نفع. Момун адам, бул мусулман адам бул жаан сыяктуу, кайсыл жерге түшпөсүн, ошол жерге пайдасын алып келет. في بيتك تنفع الناس. Үйүндө болсо, ал адамдарга пайдасын алып келет. في مقر عملك تنفع الناس. Амалда бир иште жүргөн болсо, ал жакта дагы адамдарга пайда алып келет. في الطريق تنفع الناس. Ошондой эле жолдо жүргөн болсо дагы адамдарга пайдасы жетет. في المناسبات والحفلات مع إخوانك وأهلك وجيرانك تنفع الناس. Ошондой эле бир туугандар менен, кошуналар менен жана кандай гана иштер болсун, баардык жерден адамдарга пайдасы келип турат. تدلهم إلى الخير. Жана ал мусулман адамдарга жакшылыкты көрсөтөт. تأمرهم بالمعروف. Жакшылыкка буйрут. تنهاهم عن المنكر. Алар жамандыктан кайтарат. هذه كلها علامات المؤمن. Ушунун баарысы тең биз буга чейин айткандын баары бул момундун аламаттарына, момундун белгилеринен. انظروا إلى يوسف عليه السلام Мисалы карагыла, Юсуф пайгамбар алейхиссалам في السجن ينفع الناس. өзү түрмөдө болгон болсо дагы адамдарга пайдасы келип жатты. حتى إنه روي أنه كان يمر بالذين في السجن ويقول أبشروا بالخير أبشروا بالخير يخفف عنهم. Ал эле эмес, ушундай айтылат Юсуф алейхиссалам тууралуу, ал түрмөдө жүрүп, түрмөдөгү адамдарга алардын арасына өтүп баратканда айткан экен, силер жакшылыкка сүйүнгүлө деп, алардын кыйынчылыгын, жеңилдигин аларга жеңилдетиш үчүн аларды сүйүндүп турчу дейт. وذكر الله عز وجل أنه جلس إليه رجلان. Ошондой эле Аллах Таала бизге эскерткен, ал менен бирге түрмөдө эки адам отурган эле. فنفعهم وعلمهم. Жана Аллах Таала ал экөөнү анын пайдасы тийди, жана аларга ал илим үйрөттү. ودعاهم إلى أهم الأمور. Жана аларды, ошол экөөнү эң маанилүү болгон, эң башкы нерсеге аларды даават кылып чакырды. إلى التوحيد. Ал эмне? Ал Аллахтын жалгыздыгы, таухидке. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Жана ал айтты, ошо түрмөдөгү отурган менин эки досум, силерге ошо ар түрдүү болгон кудайлар жакшыбы, же бир жеңишке ээ боло турган жалгыз кудай жакшыракпы деп айтты. النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان من غربته ووحدته. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жалгыз болгон болсо дагы, элдин арасында чоочун болгон болсо дагы, عند البيت يدعو إلى الله. ал өзү үйүндө жүргөн болсо дагы, үйүндө Аллахка чакырып жүрдү. يرقى على الصفا ويدعو إلى الله. Ошондой эле Сафа тоосуна көтөрүлдү дагы, анда дагы адамдарды Аллахка чакырды. يخرج إلى القرى المجاورة لمكة ويدعو الناس إلى الله. Ошондой эле Меккенин жанындагы айылдарга барды дагы, аларды дагы Аллахка чакырды. يذهب إلى أسواقهم ومجتمعاتهم ويدعوهم إلى الله. Жана адамдардын базардагы чогулуштарына жана башка жыйналыштарына барып, аларды да Аллахка чакырып жүрдү. وأمره الله تعالى بالصبر في هذا السبيل.
жана ушунун үстүндө Аллах Таала ага сабыр кылууга буйрук кылды. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نحرص على هذا الأصل العظيم ونبتعد عما يشغلنا عنه. Демек баардыгыбыз тең ушул нерседе, ушул улуу негизде баардыгыбыз тең аракет кылышыбыз керек жана мындан башка нерселердин баарысынан алыс болушубуз керек. والدعوة إلى الله عز وجل تقوم على العلم. Жана Аллахка чакыруу, Аллахка дават кылуу бул илимдин негизинде курулат. فلا دعوة إلا بعلم. Жана илим болмойын бул дават болбойт. الجاهل يتعلم. Кимдин илими жок болгон болсо, ал илим алыш керек болот. وإذا تعلم وجب عليه الدعوة. Илим алган болсо, ага милдет болот, ага парз болот, сөзсүз түрдө дават кылыш керек болот. فهي واجبات متتالية. Демек бул бири-бири менен болгон байланыш болгон парздар, милдеттер. يجب عليك الإسلام. Сен эң биринчи милдетиң бул ислам динин кабыл алуу. والإسلام يوجب عليك العلم. Ал эми ислам дини болсо сага илим алууну милдет кылат. والعلم يوجب الدعوة. Ал эми илим болсо сени дават кылууга, адамдарды динге чакырууга. الصبر كما سيأتي معنا إن شاء الله. Ал эми дават болсо бул сага сабыр кылууну милдет кылат. Эми бул тууралуу сөз кылабыз. لذلك لا بد أن نطلب العلم. Демек сөзсүз түрдө биз илим алуубуз зарыл. في هذا المجلس المبارك Жана ушул берекелүү чогулуштарда أنصح إخواني بأربع وصايا ثم أربع وصايا. мен өзүмдүн ушу туугандарыма 4 осуят айтамын дейт. Ушу 4 осуят. وكلها من كتاب الله عز وجل. Ушунун баарысы тең бул Аллахтын китебинен алынган. أما الأربع الأول Эми биринчи 4-ө فيقول الله عز وجل في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Эми биринчи 4-өсү болсо бул кайсы дегенден Аллах Таала Куранда айтат, мына шейх Аль-Аср сүрөсүн окуду. Аллах Таала айтат, чынында мына асырга, убакытка ант дейт Аллах Таала. Чынында баардык инсан зыян тартуучу. Кимдерден башка дейт, бир эле ким ыйман келтирген болсо, жана солих амалдар, таква амалдарды кылган болсо, жана бири-бирин акыйкатка күттөгөн болсо, жана бири-бирин сабырдуулукка күттөгөндөр, ушулардан башкасы баардыгы тең зыянга учурат дейт Аллах Таала. أقسم الله بالعصر والمراد بالعصر الزمان الليل والنهار. Аллах Таала ушул жерде асыр убактысы менен касам айтты. Бул деген убакыт деген маани. Бул күн жана түн. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. Жана Аллах Таала өзү каалаган, өзү жаратылыштардан, махлуктардан каалаган нерсеси менен касам айта берет. لأنها تدل على الله. Анткени анын баарысы тең чынында Аллахка далил. وكانت من خلقه. Жана Аллах Таала жараткан нерселер. فقسمه بما شاء من مخلوقاته تعظيم له عز وجل. Жана Аллах Таала алар менен касам айтат, эмне бул дагы Аллахтын улуулугуна болгон белги. أليس الرجل إذا مدح شيئا له كأنه يمدح نفسه؟ Качан бир адам эгерде өзүнө бир тиешелүү болгон нерсени мактап аткан болсо, чынында ал негизи өзүн мактап аткан эмеспи? إذا مدحت بيتك أنت مدحت نفسك. Эгерде сен өзүңдүн үйүңдү мактап атсаң, демек сен өзүңдү мактап атасың. وإذا مدحت ولدك أنت مدحت نفسك. Эгерде өзүңдүн балаңды мактап атсаң, демек өзүңдү мактап жатасың. فهذه كلها منك أنت. Анткени мунун баарысы тең сага тиешелүү. فالله عز وجل إذا أقسم بالمخلوقات له أن يقسم بما شاء. Демек Аллах Таала касам ичип атканда өзүнө тиешелүү болгон махлуктар менен, демек Аллах Таала өзү каалаган нерсе менен касам иче берет. لأنها من صنع الله. Анткени мунун баарын тең Аллах Таала өзү жараткан. والله أقسم بالعصر فدل على أن هناك حكمة. Аллах Таала убакыт менен касам ичти, демек бул жакта дагы өзүнүн бир даанышмандуулугу бар. أن الناس في هذا الزمان في أمر عظيم. Мына азыркы биздин учурда заманда деген адамдар бир улуу иште жүрөт. الناس في هذا الزمان في خسارة. قال إن الإنسان أي في هذا الزمان لفي خسر. Эми эмне болгон учурда, эмне болгон улуу иш, улуу абал, ал чынында ар бир инсан, ар бир адам бул чоң жоготууга учурайт. وهذا يدل على الكثرة.
Демек мындай нерсе көп болот экендигине белги. عندما تقول الناس ماتوا Качан адам айтканда, адамдар өлдү деп айтканда, تعني أكثر الناس ماتوا. демек көп адамдар, көптөгөн адамдар өлдү деп айтып жатат адам. عندما تقول البيت احترق Качан адам айтса, үй күйүп кетти десе, تقصد أكثر البيت احترق. анын мааниси демек көптөгөн үйлөр күйүп кетти деген маани, ал менен айтылган араб тилинде. فكذلك إن الإنسان في خسر يعني أكثر الناس في خسارة. Демек ошондой эле бул аятта дагы Аллах Таала чынында ал инсан деп ал менен айткандан кийин жоготууга учурайт дегенден кийин демек көптөгөн адамдар жоготууга учурайт деген маани. لا في خسر Жана إلا الذين сөзсүз түрдө бул деген зыянга учурады дейт, бирок булардан башка дейт. استثناهم الله خصهم الله. Аллах Таала өзгөчө кылып буларды өзүнчө бөлүп чыгарып койду. طائفة أو أمة توصف بأربع صفات. Эми бул эмне деген топ? Төрт сыпат менен сыпатталган адамдар. الأولى الإيمان بالله التوحيد والإسلام الصادق. Биринчи алардын сыпаты бул таухид, Аллахка болгон Аллахтын жалгыздыгын кармануу жана туура исламды кармануу. فالتوحيد والإيمان الصادق هو أصل هذا الدين. Жана таухид жана чынчыл ыйман бул ислам дининин, бул динибиздин негизи. وبه عمارة الباطن والروح. Жана ушул аркылуу адамдын ички дүйнөсү, руху жандандырылат. ثم يليه العمل الصالح. Андан кийин экинчи нерсе бул солих амалдар, жакшылык иштер. وهو ما يعمله الإنسان من أعماله الظاهرة والباطنة. Бул эмне дегенде адамдын сырткы жана ички болгон жакшылык иштерин баарысы жөнүндө айтылып жатат. وكل طاعة يحبها الله فهي عمل صالح. Баардык Аллахка болгон итаат кылуу, Аллах Таала аны сүйгөн болгон болсо, ошонун баары тең жакшылык иш болуп эсептелет. والثالثة الدعوة إلى الحق. Жана үчүнчү сыпаты бул жакшылыкка, акыйкатка чакыруу. قال وتواصوا بالحق. Жана Аллах Таала айтты, алар бири-бирине акыйкатты осуят кылышат дейт. لم يقل وأوصوا بالحق مرة واحدة. Айткан жок, алар бир эле жолу өзүнө бири-бирине осуят кылып коет деп деген жок Аллах Таала. بل قال وتواصوا أي أنهم يكررون ويعيدون ويستمرون على الوصية بالحق. Араб тилиндеги тавасау деген мааниси бул көп кайра бири-бирине осуят кылышат, кайра токтотпой осуят кылат деген маани. ولما كان الإيمان لا يأتي إلا بالصبر. Демек ыймандагы сабырдуулук болмойн келбегендиктен, والعمل الصالح لا يأتي إلا بالصبر. ошондой эле солих амалдардагы, жакшылык иштери дагы адам сабырдуу болбосо аларды аткара албагандан кийин, والدعوة لا تأتي إلا بالصبر. ошондой эле дават кылуу дагы, башкаларды чакыруу дагы бул дагы сөзсүз сабырдуулук болбогондон кийин, كان التواصي بالصبر أيضا أصل من هذه الأصول الأربعة. وتواصوا بالصبر. ошондой эле сабырдуулукка бири-бирин кайра осуят кылуу дагы ушул негиздердин бири болуп калды. الإسلام دين الصبر. Ислам дини бул сабырдуулуктун дини. التوحيد يحتاج إلى صبر. Таухид Аллахты жалгыздугун кармануу дагы сабырдуулукка муктаж кылат. والصلاة تحتاج إلى صبر. Ошондой эле намазды тургузуу дагы бул сабырдуулукка муктаж. والزكاة والحج وكل الأعمال الصالحة. Ошондой эле зекет берүү, ажылык кылуу, мунун баарысы тең жакшылык бар иштердин баарысы тең сабырдуулукка муктаж. كما سيأتي معنا إن شاء الله. Эми бул тууралуу дагы иншалла сөз кылабыз. هذه الأربع استخرج منها العلماء أربع قواعد. Эми ушул төрт нерседен алымдар бизге төрт эрежени чыгарып беришкен. القاعدة الأولى العلم. Биринчи эреже бул илим. والعلم متعلق بالمعلومات. Илим бул маалыматтар менен байланыш. وأفضل المعلومات هو ربي عز وجل. Эми эң маанилүү, эң башкы, артык болгон маалымат бул Аллах Таала тууралуу болгон маалымат. وأعلى المعلومات العلم بالله عز وجل. Эң улуу маалыматтар, эң улуу илим бул Аллах Таала тууралуу болгон илим. ما اسم هذا العلم؟ Эми бул илимдин аталышы эмне? علم التوحيد. Бул таухид илими, Аллахтын жалгыздыгынын илими. فعلمك بالله علم التوحيد هذا أعلى العلوم. Аллах Таала тууралуу болгон илимиң, таухид илими бул илимдердин эң улуусу.
وعلمك برسول الله علم السنة هذا أيضا من أعلى العلوم. Ошондой эле сенин Аллахтын элчиси тууралуу болгон сенин илимиң алдагы бул эң улуу илимдердин бири. فقبل أن تأخذ من العلوم الأخرى الدنيوية Сен демек башка бир дүйнө менен тиеш болгон башка илимдерди үйрөнөрдөн мурда أولا قدم العلم الأعلى والأولى. эң биринчи болгон, эң улуу болгон ушул илимди алардын алдына кой, биринчи кой. علم التوحيد وعلم السنة. Таухид илими жана пайгамбардын сүннөтүнүн илими. فإذا تعلمت العلم Эми ушул эки илимди үйрөнгөн болсоң, اعمل به. аларга жараша сен амал кылгын. لا بد من العمل بالعلم. Сөзсүз түрдө амалга жараша, илимге жараша амал кылуу. لا قيمة له إلا بالعمل. Анткени илимдин эч кандай баалуулугу жок эгерде ага жараша амал болбосо. ولذلك الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. Ошондуктан ахлы суннанын сүннөттү кармагандардын аныктамасы боюнча илим, иман деген бул илим жана амалдар, иман жана амалдар. القول مجرد معلومات ومعارف. Сөз деген бул жөн эле маалыматтар. Жана адам билген нерсе. لله عز وجل. عفوا شيخنا مرة ثانية. القول معلومات ومعارف. Söz деген бул жөн эле маалыматтар жана адам билген нерселер. والعمل عبادة لله عز وجل. Ал эми амал болсо бул Аллахка болгон ибадат. هناك من فقط يكتفي فقط بالمعلومات والمعارف. Кээ бирлер болсо бул жакта бар, жөн эле маалыматтар менен таанып билүү менен эле чектелгендер бар. ولا يعمل. Жана эч кандай амал кылышпайт. لا قيمة للعلم حتى تعمل به. Ошондуктан биз билишибиз керек. Жок, андай эмес. Сөзсүз түрдө эч кандай илимдин баалуулугу жок, качан ага жараша амал кылмайынча. وهذا منهج المنعم عليهم في سورة الفاتحة. Жана ушул Фатиха сүрөсүндө келген аларга неемат көрсөткөндөрдүн жолу мына ушул. فالله تعالى ذكر الناس في سورة الفاتحة 3 أنواع. Фатиха сүрөсүндө Аллах Таала 3 түрдүү адамдарды бизге эскерип кеткен. المنعم عليهم. Биринчи топ бул аларга Аллахтын неематтары көрсөтүлгөндөр. والمغضوب عليهم. Экинчи Аллахтын каарына калгандар. والضالون. Үчүнчү бул адашкандар. الخلاف بين هذه الثلاث في العلم والعمل. Ушул үчөөнүн бири-бирине болгон айырмачылыгы бул илим жана амал. المؤمنون Момундар يعلمون ويعملون. алар өздөрү аларда илим дагы бар жана ага жараша амал да кылышат. والمغضوب عليهم. Ал эми каргышка калгандар وهم اليهود. алар бул жөөттөр, иудейлер жөнүндө айтылган. عندهم التوراة ويقرؤونها ويعلمون. Аларда Торат болгон, аларды окушкан, аны окушкан жана анда болгон нерселерди билишкен. ولكن لا يعملون. Бирок ага жараша алар амал кылышпады. والنصارى Ал эми христиандар болсо يعملون وعندهم رهبانية وعندهم كنائس. аларда амалдар болгон, аларда монашество дегендер болгон, көптөгөн аларда церковтар бар. ولكن بغير علم بجهل. Бирок алар наадандыктын негизинде, эч кандай илим жоктун негизинде. فإذا جئنا بالعلم ثم نأتي من بعده بالعمل. Демек эгерде биз илим алып туруп андан соң ага жараша амал кылган болсок, ندعو إلى الحق. биз акыйкатка чакырышыбыз керек болот. العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه. Демек эмне экен? Илим экен, андан кийин ага жараша болгон амал, андан кийин ал нерселерге чакыруу, дават кылуу. وهذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. Мына ушул пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам жолу. أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Аллах Таала Куранда айткан, айткының бул менин жолум, мен Аллахка чакырамын дейт. متى يدعو إلى الله؟ Качан сен Аллахка чакырасың? بعد العلم والعمل. Биринчи сен илим алгандан кийин жана амал кылгандан кийин. فإذا تعلمت Эгерде сен илим алган болсоң, وعملت الصالحات жана солих, жакшылык иштерди кылган болсоң, ادعو إلى الله. демек Аллахка чакыргын. ثم الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في كل هذه الثلاث. Жана төртүнчүсү сабыр кылуу, ушунда болгон кыйынчылыктарга, демек ушул бардык буга чейин айтылган 3 нерсенин баарысына тең сабыр кылуу. العلم يحتاج منك إلى صبر. Илим алуу дагы бул сенден сабырдуулукту муктаж кылат. الآن نحن جلوس نحتاج منا إلى صبر.
Жана мына биз ушул сабакта отурабыз, биз дагы ушул отурушубузда сабырдуулукка муктаж. نحضر الدرس عند الشيخ يحتاج إلى صبر. Шейхтин, бир аалымдын сабагына баруу дагы бул сабырдуулукка муктаж. نستمع محاضرة تحتاج منا إلى صبر. Бир сабакты уксак, ал дагы сабырдуулукка муктаж. نقرأ كتاب يحتاج إلى صبر. Китеп окусаң, китеп окуй турган болсок, ал дагы сабырдуулукка муктаж. العلم يحتاج إلى صبر. Демек, илим бул сабырдуулукка муктаж. والعمل يحتاج إلى صبر. Ошондой эле амал дагы бул сөзсүз түрдө сабырдуулукка муктаж. والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر. Ошондой эле Аллахка чакыруу, Аллахка дават кылуу да бул да сөзсүз түрдө сабырдуулукту талап кылат. قد يؤذونك. Мүмкүн сага кандайдыр бир адамдардан бир зыян келиши мүмкүн. قد يستهزئون بك. Сени бир мазактап шылымдашы мүмкүн. قد يطردونك. Сени бир кууп чыгышы мүмкүн. أنت لست أفضل من الأنبياء. Сен деген пайгамбардан дагы артык эмессиң. فالأنبياء جاءهم أكثر من ذلك. Пайгамбарларга мындан дагы көбүрөөк нерселер аларга келген. ومع ذلك صبروا. Бирок ошолоргосуна карабай дагы алар сабыр кылышкан. فأنت كذلك اصبر. Ошондой эле сен дагы сабыр кылгын. فهذه الأربع الأولى. Мына ушул биринчи 4 нерсе болду. الأربع الثانية وبها أختم الكلام. Эми экинчи 4 нерсе ушул менен сөзүмдү бүткөрөм. في آخر سورة آل عمران. Бул Али Имран сүрөсүнүн акыркы аягында келген нерселер. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يناديكم باسم الإيمان. Аллах Таала Куранда айтат: иман келтиргендер дейт. Имандын аталышы менен бизге кайрылып жатат, чакырып жатат. يقول عبد الله بن مسعود: Жана Абдуллах ибн Масуд айткан: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك. يعني انظر ماذا يريد منك الله. эгерде сен ушул иман келтиргендер дегенде Куранды угуп отурган болсоң, сен өзү кулак салгының дейт. Анткени карап тургуның, эмнени сенден Аллах Таала каалап турат дейт. فملك الملوك Падышалардын падышасы ينادينا бизге кайрылып жатат. ويحثنا على أربع. Жана бизди 4 нерсеге үгүттөп жатат. ويخبرنا بأن هذه الأربع هي سبب النجاح. Жана бизге кабарлап берди, ушул 4 нерсе бул ийгиликке жетүүнүн, жеңиштин себеби. والفوز في الدنيا والآخرة. Жана бул дүйнөдө да жана акыретте ийгиликтин себеби. اصبروا. Айтат Аллах Таала, сабыр кылгыла дейт. هذا يدل على أن الدين قائم على الصبر. Демек, мындан түшүнөбүз, далил дин деген бул сабырдын негизинде курулат. أكثرنا اليوم لا يصبر. Биздин көбүнчөбүз тең мына бүгүнкү күнү биз сабыр кылбайбыз. يطلب العلم قليل من وقته ولا يتحمل ولا يصبر. Илим алууда биз аз эле убакыт көңүл бурабыз дагы, андан кийин көтөрө албай таштап салабыз. ويدعو بعض الوقت وربما إذا آذوه ترك الدعوة. Жана кичине эле убакыт адамдарга дават кылабыз дагы, жана кандай бир кыйынчылыктар келген болсо адам дават таштап салат. ويعمل الصالحات وقت دون وقت وهكذا. Жана солих амалдарды бир убакытта кылат дагы, башка убакыттарды таштап коет. الإسلام قائم على الصبر. Ислам дини бул сабырдуулуктун негизинде курулган. اصبروا Аллах айтат, сабыр кылгыла дейт. وصابروا. Жана من معاني المصابرة أن يصابر بعضنا بعضا، أن نحث بعضنا بعضا على الصبر. Мааниси бири-бириңерди сабырдуулукка үгүттөгүлө дейт Аллах Таала. لأننا رفقة وإخوة نسير إلى الله. Анткени ушундай биз деген бири-бирибизге болгон жакын жумшактык менен чогуу биз баарыбыз тең бирге Аллахка баратабыз. وكذلك من معاني المصابرة أي تحمل ما يأتينا كل يوم من مصائب ومن مشقة. Жана ошондой эле бул айтылган буйруктун мааниси ар бир күнүндө бир кандай бир кыйынчылыктын баары келген болсо, ошонун баарысын көтөрүп билүү. ثم الثالثة Ошондой эле үчүнчүсү ورابطوا أي اثبتوا. жана робито бекем болгула деген маани. اثبتوا على التوحيد. Таухидтин үстүнө бекем болгула. اثبتوا على السنة حتى ولو كان قضيب أراك. اثبتوا. Жана сүннөттүн үстүндө дагы силер бекем болгула. اثبتوا على الصلاة. Намазда да бекем болгула. اثبتوا على الدعوة. Дават кылууда, башкаларды чакырууда бекем болгула. اثبتوا على بر الوالدين.
ата энеге жакшы мамиле кылууда бекем болгула. الدنيا إما تقدم أو تأخر. Эми бул дүйнөдө сен алдыга жыласың же болбосо артка кетесиң. فمن لم يتقدم قطعا سوف يتأخر. Ким эгерде алдыга жылбаса, сөзсүз түрдө демек ал артка кетип аткан болот. فأنتم اثبتوا على دين الله تعالى. Ошондуктан силер Аллах Тааланын дининде бекем болгула. هذا معنى الرباط، كالرباط، هذا رباط. رابط يعني اثبتوا على دين الله تعالى. Мына ушул Аллах Таала айткан рибаттын мааниси ушул. Ушундай адам көрсөткөндөй байланып бекем болгула дейт. لا تتراجع. Жана эч бир учурда артка кайтпагыла. من تراجع عن سنة Ким эгерде сүннөттөн бир артка кайта турган болсо, سيتراجع عن سنتين، ал демек сөзсүз түрдө ал 2 сүннөттөн артка кайтат. عن 5، Андан соң 5 сүннөттөн артка кайтат. عن 10، Андан соң 10 сүннөттөн артка кайтат. حتى يترك السنة. Анан ошентип жүрүп анан толугу менен сүннөттү таштап салат. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз тууралуу айткан, الصلاة صفوف. намаз бул сап болуп түзүлөт дейт. يقول: لا يزال أقوام Жана адамдар улана берет дейт. Ушундай бир абалда жүрө беришет. يتخلفون عن الصف الأول، يعني لا يحرصون على الصف الأول ويتأخرون إلى الصف الثاني. Жана адамдар, кээ бир адамдар биринчи сапка умтулбай, арткы саптарга кала беришет дейт. حتى يؤخرهم الله. Жана ошентип жүрүп алар анан Аллах Таала аларды өзүнө артка калтырып коет аларды. لا تتأخروا عن الصف الأول في كل عمل صالح. Жана демек сөзсүз түрдө биринчи саптан баардык иштерде болгон биринчи саптан эч бир учурда артка калбагыла. كونوا دائما في الصف الأول في الصلاة. Намазда сөзсүз түрдө биринчи сапка умтулгула. كونوا في الصف الأول في التوحيد. Ошондой эле таухидте карманганда да биринчи сапта болгула. كونوا في الصف الأول في الدفاع عن الإسلام. Ошондой эле исламды коргоодо дагы силер дагы биринчи сапта болгула. في الدعوة إليه. Исламга чакырууда дагы биринчи сапта болгула. في الصدقة. Садаканы берүүдө, кайрымдуулук. في خدمة الناس. Адамдарга кызмат кылууда, في إعانة المحتاجين. муктаж болгондорго жардам берүүдө. إياك أن تتأخر. Сен эч бир учурда сиз артка калуудан сак болгонуң. لأن من تأخر خطوة سوف يتأخر 1000 خطوة. Анткени ким эгерде бир кадамга артка кала турган болсо, ал 1000 кадамга дагы артка калат. هذا معنى الرباط ورابطوا. Мына ушул ворабиту деп Аллах Таала буйрук кылган, бекем болгон деген мааниси ушул. الرابعة: Жана 4-үнчү осуяты واتقوا الله. Аллахтан коркула дейт. أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أو اجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. Ал мааниси эмне? Таква бол деген мааниси сен өзүң менен жана Аллах Тааланын азабы менен же болбосо өзүң менен жана Аллах Тааланын каарына алып келе турган нерсеңе өзүңө бир ортосуна бир тоскоолдук койгон. أي لا تفعل ولا تقول شيئا يغضب الله عليك. Демек мааниси эч бир амал дагы, эч бир сөздү дагы бир айтпаганың ошол Аллахтын каарына алып келе турган. من أبسط معاني تقوى الله أي لا تغضب الله عليك. Эң жөнөкөй таквалыктын аныктамалардан бул мааниси айтышкан Аллахтын каарына алып келе турган ишти кылба. لأن غضب الله شديد. Анткени Аллахтын каары бул өтө катуу. إبليس تخلف عن سجدة Мына иблис ал бир саждага эле артка калып калды. بأمر الله، Мына Аллахтын буйругунан. فنزلت عليه اللعنة إلى يوم الدين. Жана ошол себептүү мына кыямат күнгө чейин ал каргышка калды. لذلك الإنسان لا يتعرض لغضب الله، دائما يخاف من الله سبحانه وتعالى. Ошондуктан адам эч бир учурда өзүнүн Аллахтын каарына калтырбаш керек. Дайыма Аллахтан коркуп туруу зарыл. يمتثل للأوامر طاعة لله. Аллахка баш ийип, Аллахтын буйруктарын аткарабыз. ويجتنب النواهي خوفا من الله. Ошондой эле Аллахтын тыйган нерселерден сактанабыз, андан коркуп. ما النتيجة؟ Эми мунун натыйжасы эмне болот? إذا جئنا بهذه الأربع صبرنا وصابرنا ورابطنا واتقينا الله، إيش النتيجة؟ Эми мунун ушул 4 нерсенин натыйжасы эмне? Эгерде биз сабыр кылган болсок, бири-бирибизди сабырдуулукка үгүттөй турган болсок, бекем болгон болсок, жана таквалыкты карманган болсок, мунун баарысынын натыйжасы эмне?
لعلكم تفلحون، يعني إذا أردتم الفلاح. Мүмкүн силер ийгиликке жетишесиңер дейт. Аллах Таала айтат, эгерде силер ийгиликти каалай турган болсоңор وأردتم الفوز жана силер жеңишти каалай турган болсоңор, فعليكم هذه الأربعة. силер ушул сөзсүз түрдө ушул 4 нерсени кармангыла. اقرأوا في كتب التاريخ. Ошондой эле тарых китептерин окугула. كل من يبقى أثره وعلمه ونفعه إلى اليوم موصوف بهذه الأربعة. Ар бир адамдын, ар бир ошо тарых боюнча кимдин бир пайдасы адамдарга калган болсо, илими калган болсо, кандай бир жакшылык сөз менен эсте тарыхта калган болсо, ошонун баарысы тең ушул 4 сыпат менен сыпатталган. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. Сахабалар, табииндер жана таба табииндер. والله ما بقي ذكرهم إلى اليوم إلا بهذه الأربعة. Аллах канта алардын аттары эскерилип, мына бүгүнкү күнгө чейин эмне ушул 4 нерсе үчүн эле алардын аттары эскерилип калды. العلماء وأئمة الدين الذين لا زلنا اليوم نقرأ كتبهم. Ошондой эле имамдар жана алымдар, мына азыркы күнгө чейин алардын биз китептерин окуп жүргөн. موصوف بهذه الأربعة. Булар дагы ушул 4 сыпат менен сыпатталышкан. أعطوني على مر التاريخ إمام ليس موصوف بهذه الأربعة. Мага мына бир имамдын атын айткылачы, ушул 4 сыпат менен, ушу тарых боюнча 4 сыпат менен сыпатталган бир имамды айткылачы мага. تجدون بأنهم أهل صبر Сөзсүз түрдө табасыңар, кайсы гана имам тең болбосун, ал сабырдуу. وأهل نصح ودعوة إلى الله ومصابرة. Жана ошондой эле башкаларга сабырдуулукту күттөгөн, насаат кылган, жакшылыкка күттөгөн. وأهل ثبات على دين الله. Ошондой эле Аллахтын дининде ал бекем болгон. وأهل تقوى وعبادة وخوف من الله سبحانه وتعالى. Ошондой эле анда таквалык болгон, Аллахка болгон ибадат болгон, жана ошондой эле Аллахтан болгон коркуу болгон. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. Амин. Аллах Тааладан сурайбыз дейт, баардыгыбызды силерди жана бизди таухидте жана сүннөттө баарыбызды бекем кылган болсун. وأن يعلمنا ما ينفعنا. Жана бизге пайда бере турган нерсени Аллах Таала бизге үйрөтсүн. وأن ينفعنا بما علمنا. Жана бизге үйрөткөн нерсе аркылуу Аллах Таала бизге пайдасын берсин. وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. Жана силерди жана бизди динге кызмат кылуучу, динге жардам берүүчүлөрдөн кылган болсун. العالمين. Жана амал кылуучулардан. العاملين. Жана илимелерден жана амал кылуучулардан. الداعين إلى الله. Жана Аллахка дават кылуучулардан, чакыруучулардан. الصابرين على الأذى في سبيل الله. Жана ушу Аллахтын жолунда болгон кыйынчылыктарга сабыр кылуучулардан кылган болсун. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله أخانا الشيخ شريف على حرصه والجميع الذين حرصوا على هذا اللقاء. Jazakumullah khairan. Şeyh aytat, ушул акыркы сөзү болду. Шейхте анан баардык ушул чогулушка себепкер болгондуктарда баарын Аллах Таала жакшылык берген болсун. Ошондой эле Шейх Шарифке дагы. Jazakumullah khairan Шейхана al-Fadil. ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. الله يحفظكم، الله يحفظكم. في أمان الله. جزاكم الله خير شيخنا. حياكم الله شيخنا. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة بمدينة الرياض، على ما تفضل به مشكورا مأجورا على هذه الكلمات الطيبة، وإنه من دواعي السرور أن يكون موجودا معنا في هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأل الله ألا يحرمنا الأجر والثواب، ولا يكون هذا آخر اللقاءات، وأن تتوالى على خير بإذن الله تعالى. وجزاك الله خيرا أخي فضيلة الشيخ كامشي والدكتور أكمل وبقية الإخوة جميعا، على أن نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر، وأسأل الله العلي العظيم أن يرفع قدركم وأن يجعلنا من الحريصين على دين الله سبحانه وتعالى علما وتعلما. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك. انتهى البث الآن؟ ما انتهى يا شيخنا. طيب الآن سنستأذن من فضيلة شيخنا ونكمل نحن إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خير. بسم الله. تغلقون لا
حولت الكاميرا عندك؟ أغلقت الكاميرا وأغلقت الهاتف، أغلقت الصوت. الله يجزاك خير يا شيخنا. Шейх Шариф дагы мына устаз Шейх Бадыр Аль-Утайби хафизахуллахтын деген өзүнүн шакирти болот. Бүгүн ошол шейх менен негизи сабак болот эле. Анан өзү устазынан шейхинен сурап, мына бүгүнкү мына сабакты өзү уюштуруп, өзүнүн шейхинен суранып берди. Өзү Шейх Бадыр ибн Али Аль-Утайби бул ошо Сауд Арабиясындагы чоң аалымдардын бири болуп эсептелет. Өзү ошол Рият шаарында буга чейин айтып кеттик. Имамдарды жана исламга чакыруучуларды даярдай турган, аларды үйрөтө турган ушундай комитеттин мүчөсү болот. Анан Шейх Шариф дагы бул жакта айтты, эми Аллах таала дагы Шейх Бадыр Аль-Утайбиге хафизахуллах Аллах таала жакшылыктарын берген болсун. Жана иншалла мындай дагы чогулуштарды бизге. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва баракатух. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم بالخير، نفع الله بكم. هل هذا الوقت هكذا مناسب قدرا؟ يعني هل هذه يعني الآن أخذنا تقريبا قرابة ساعة إلا ربع، هل هذه تكون كافية في كل مادة علمية أم نقلل الوقت أم نزيد في الوقت؟ هذا جيد يا شيخنا، هذا جيد. أو يعني كما تشاء يا شيخنا، أو إذا أنتم الأنسب لكم أخبروني به. هذا أنسب لأن مع الترجمة يأخذ الوقت أكثر شيء. الساعة كم عندكم الآن؟ الآن عندنا 11 ونصف. إذا يعني تقريبا يكون وقتنا إلى 8:30 تقريبا، من 7:30 إلى 8:30. نعم شيخنا، هذا أفضل. بإذن الله تعالى. أنا سأترككم الآن، ولكن سأتواصل معك أخي الفاضل لنضع البرنامج المناسب الذي ننطلق منه إن شاء الله تعالى إلى هذا الأمر، ونضع الخطوط العريضة التي تحقق أكبر فائدة لكل الإخوة بإذن الله تعالى. وترجمة الآن شيخ Шариф хafizахулла айтат, мына биз дагы азыр биз расписанияны айтабыз дейт. Мындан кийин дагы иншалла ушундай чогулуштарды дагы уланта беребиз. Эми Шейх Шариф менен өзү менен дагы сабактарды дайыма улантып турабыз. Эми мына ушул убакытта мына буга чейин бүгүн кичине шейх кармалып калышты, бирок эртерээк кылабыз. Ушул убакытта бир саатка жетпей, бир 40 мүнөт күнүнө ушундай сабактарды уюштуруп турабыз иншалла. Анан расписанияны дагы иншалла биз группабызга дагы айтабыз иншалла. بإذن الله نتفق على خطة علمية ثم نطرحها للنقاش وننظر ماذا نحذف وماذا نزيد وماذا ننقص، ثم إذا اتفقنا على هذا الأمر فيما بيننا جميعا نتلاقح الأفكار والأخبار، هذا نقدمه هذا نؤخره، نبدأ مباشرة في الانطلاقة الطيبة. وسيكون معنا من الشارحين كوكبة طيبة من أعضاء هيئة التدريس الأفاضل، فضيلة الدكتور سلطان العسيمي، وفضيلة الدكتور محمد الدعجاني، وفضيلة شيخنا المعمر الفاضل مشعان الحارثي، ويعني إن شاء الله ثلة طيبة تتوالى الدروس بإذن الله تعالى ليتعم الفائدة ويستفيد الجميع. ما شاء الله، جزاك الله خير. شيخ айтат, Шейх хафизахулла, иншалла мына эң пайдалуу кылып дагы биз расписанияны эмне сабактарды өтөбүз, ошолорду тандыганга аракет кылабыз. Жана биз расписанияны карабыз, анан сиздер менен дагы кеңешип, кайсыны мүмкүн кээ бир сабактарды алып коебуз же дагы башка бир пайдалуу болгон нерселерди кошобуз. Ушулар менен сиздер менен да кеңешебиз дейт. Анан иншалла ушундай дагы мына Шейх Шариф менен сабактар дайыма боло берет. Жана башка дагы шейхтер менен, мына шейх өзү аттарын атап кетти, мына Султан Аль-Усайми да башка шейхтерди, ошолор менен дагы кээде убактысы менен ушундай чогулуштарды уюштуруп турабыз иншалла. شكر الله لكم، وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده العالمين العاملين الصابرين على الأذى فيه الداعين إلى رضوانه. وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ خمشي على هذا المجهود الطيب الوفير، وأسأل الله أن لا يحرمني ولا إياكم جميعا من الأجر. Шейх айтат, дуа кылып жатат баардыгыбызга, Аллах таала баардыгыбыздын илим алуучулардан, ага жараша амал кылуучулардан жана баардык ошол жолдо болгон кыйынчылыктарга сабыр кылуучулардан кылган болсун дейт. Жазакаллаху хайран шейхана аль-фадил, баракаллаху фикум, ва нафа Аллах бика аль-ислам вал муслимин шейхана. اللهم آمين. بارك الله فيك. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
جزاه الله خيرا شيخنا البادر علي العطيبي، استفدنا كثيرا وحفظه الله الحمد لله. وثبت قدماه في السنة على التوحيد. اللهم امين، اللهم امين احمد، اللهم امين، اللهم امين. تفضل تفضل. مع الف سلامه، مع الف سلامه.